болгум келет. Балдар үйүнөн дагы кыргыз, орус кыздарын багып алса, мусулман кылып тарбиялап, Кудайым буйрса, мусулман кылып тарбиялап, Кудайым буйрса дейт. Анан алар мага махрам болуп калбайбы дейт. Суроолорду жазганда да мындай тартиптеп жазсак, көп балалуу болуусу келет экен. Көп балалуу болуусу келе турган болсо, анда көп балалуу болгон жолдорду издеген дагы жакшы болот. Өзүңүздүн каныңыздан чыккан балдарды тарбиялоо өтө жакшы нерсе. Анда ошондой кылып, көп балалуу кылып, элибиздин, жерибиздин, элибизге кыргыздын санын көбөйтсөңүз жакшы болот. Азыр 7 миллионго араң жетип атабыз. Анан дагы бир сооп иш кылам деп, балдар үйүнөн орус кыздарды же кыргыз кыздарды алып баксаңыз, аларды мусулманча тарбияласаңыз чоң соопко ээ болосуз. Бирок ушул маселеде биз айтабыз, эгерде бала багып алып аткан болсо, сөзсүз түрдө 2 жашка жете элек балдарды багып алыш керек дейбиз. Себеби эртең алар чоңойгондо сизге жана намахрам деп атпайсызбы, сиздин тууганыңыз болбой, эртең сиздин аялыңыз, эгер ал кыз болсо, ал кыздын жанында ал жоолугу жок жүрө албай, же сиз аны менен жалгыз кала албай каласыз. Себеби ал сиздин тууганыңыз же балаңыз эмес. Ал сиз багып атканда, мындай сырттан караганда ошо багып алган атасы болуп атасыз, бирок шариаттын көз карашы менен сиз анын жалгыз үйдө кала турган, сапарга чыга турган тууганы боло албайсыз. Ошондуктан 2 жашка чейинки кыздарды алса, балдарды алса жакшы болот дагы. Бир туугандарынан бирөөнү эмизип койсо, тууганы болуп калат. Анан алар дагы жоолугу жок сиздин жаныңызда жүрө берет, сиз дагы алар менен сапарга чыга бересиз. Мына ошо менен сизге махрам болуп, тууган болуп калат. Ошого эгерде ушундай жакшы иш кылам деген болсоңуз, анда 2 жашка чейинки балдарды алып баккан болсоңуз жакшы болот. Анан жок, мен андан чоңдорун деле алам, кийин бир аз балагатка жеткенден кийин бөлүп салам десеңиз, ага дагы уруксат. Ага дагы шариятыбыз уруксат берет. Бирок өзүнүн ата теги менен болушу керек. Эгерде ата теги бар боло турган болсо, же болбосо баланын өзүнө кабар берилиш керек.